Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулар. Өз денсаулыгың өз колуңда группанын мүчөлөрү. Бүгүн мен сиздерге адыбанчыктын, какымдын гүлүнөн кышкыга, гриппке, анан моон ооруларга дары жасоону үйрөтөмүн. Мындай терип келесиздер, терип келип анан кийин муну жууйсуздар. Жууп туруп, анан айнек банкаларга, мындай банкаларга саласыздар. Кофени идишине кылсаңыздар да болот. Салып туруп, жарым өлчөмдө саласыздар. Анан буга кадимки эле аракты куясыздар. Тазарагы болсо жакшы болот. 21 күн турат. Капкагын жаап коюп, biraz азыраак болуп калыптыр да салайын. Капкагын жаап, караңгы жерге коюп коесуздар. 21 күндөн кийин алып моон ооруларга, тизеге, колго, полиартритке сүрсөңүздөр боло берет. Капкагын жаап коюп коесуздар. Bir күндө эртең менен, анан кечинде сүрсөңүздөр жакшы. Грипп болгондо кышында алып туруп, тамакты чайкап, бир кашыгына, анан ошо гүлдөрүнөн мурундун ичине тыгып койсоңуздар болот. Аптекага чуркап, антибиотиктерди алып, укол алгандан көрө ушул жакшы. Жаш балдарга бир кичине кашыкта, чоң адамдарга чоң кашыкта бир күн ичип койсо боло берет. Буга дагы арактан куясыздар. 21 күн турат бул. Кышкыга ушундай кылып даярдап алыңыздар. Анан кимде моон ооруса, буту, колу ооруйт го. Ошолорго жасап алсаңыздар болот. Арак толук толбой калышы мүмкүн. Мен алып келип азырда толтурамын. Толбой калса, ошо мына толбой калды. Гүл менен барабар болуп калды. Неге? Гүл менен барабар болуп калды. Кийин өзүнчө койсоңуздар, куюп койсоңуздар болот. Мына ушундай кылып туруп, мына жасадык, мына жасадык. Анан дагы мынандай жасап койгонмун. Ушундай кыласыздар. Дагы кайталап айтамын. Гүлдү терип келесиздер, үзөсүздөр, банкага саласыздар. Жарым үстүнө толтуруп арак куясыздар. Анан 21 күн капкагын жаап, кара пакетке ороп коюп коесуздар. 21 күндөн кийин алып моон ооругандар, колу, буту, тизеси ооругандар сүрсөңүздөр болот. Анан дагы мага мынтишет да, өткөндө бирөө айтат, комментарийге жазыптыр. Мен 3 күн байладым, партаңдын жалбырагын, лопуктун жалбырагын, тизем ооруйт эле, эч бир жардам берген жок дейт. Анан канча жаштасың десем, 50 жаштамын дейт. 50 жаштагы адамдын буту ооруса, партаңды 3 күн байласа, ал полио жедес эмес да. 15 күн байласын, 20 күн байласын, 3 ай байласын, ал деген акчасы кетпейт. Болгон эле бактан терип алыптыр эле. Анан жалбырактын аркасына камыр жайган жана жайгыч менен өзөктөрүнө кысыратып, бир аз эзип туруп эле байлап кое берет да. Анысыңарындай айттың эле, ушу какымдын гүлүнүн арактагы настоюну мен бутума сүрсөм айыкпады деп айтышыңыздар мүмкүн. Демек, дагы жасай беришиңиздер керек. Качан айыкканга чейин. Муну сүртүп, анан кечинде ошол
картаңдын жалбырагынан байлап жазсаңыздар болот да. Бул эми табигый дарылар. Менин үчүн убактымды бөлүп сиздерге айтамын, ушуларды аптекага барбастан огороддо эле өзүбүздүн багыбызда эле бакчабызда өскөн дары өсүмдүктөрдү таанып билип алса деймин. Анан мунун жакшы жери иммунитетти жакшы көтөрөт. Бир күндө эртең менен кичине чайный ложкада ичип койсоңуздар болот. Жаш балдарга жарым кашык бериңиздер. Иммунитет демекчи азыркы күндө мына иммунитетибизди көтөрүүнү ойлонушуп калганбыз. Иммунитет жакшы болсо ушул оорулардан оңой кутулуп кетет экенбиз деп. Мына иммунитетти көтөрүүнүн бир жолу ушул. Мындан кийин да отуруп дары өсүмдүктөр менен тааныштырып турам мен сиздерди. Көргөндөн кийин ушул видеону өзүңүздөр поделиться кылып алсаңыздар, архивиңиздерге сакталып калат да. Кээ бирлер мынтет да, ушул боюнча пост чыгардың эле, ошону мага жөнөтүп коесуңбу дейт да. Аны мен издеп, силерге жөнөткүчө, силердин WhatsApp номериңерди жазып, мага өтө убакыт көп кетет. Анан убактым аз болгондуктан комментарийларга деле жооп бере албаймын. Түшүнүктүү кылып эле айттым болуш керек азыр. Анан кээ бирөөлөрдөн суранам. Мен алак акым жөнүндө, ушул одуванчик жөнүндө айтканда, иммунитетти көтөрүү жөнүндө айтканда, кээ бирөөлөр башка эле бир ооруларды сурайт. Алардын да өзүнчө бир тема чыгып калар. Бир жолу сурадым, 2 сурадым, WhatsApp'тан сурадым, мессенджерден сурадым, жооп бербедиңиз дешип калат. Мен ошо силердин сурооңорго жооп кылып, ушул видеодо же болбосо постто толук жооп беремин. Кайра көргүлө. Эгер жазылган пост болсо окугула, түшүнөсүңөр. Азыр убакытты бекер өткөрбөгүлө. Какымдын гүлүн кургатпайт. Ушул жерде да айтып кетейин, кээ бирөөлөр суроо беришет, кургатабызбы деп. Какымдын гүлүн кургатпайсыңар. Кургатканда жанагы какым эскиргенде учунда бир үйлөгүч болуп калат го, ошол сыяктуу эле чаң болуп жатып калат, мындай ыпырап-сыпырап эле жатып калат да, кургатпайсыңар. Жалбырагы менен тамырын кургатып, чай кылып ичкиле. Өтө пайдалуу жалбырагы менен тамыры. Азыр аябай убагы ушул. Таза жерден тергиле, адам деп өлбөгөн жерден, ит деп өлбөгөн жерден, чаң өтпө, машина өтүп чаң кылбаган жерден өткүлө, тергиле. Адашып кеттим. Баарыңарга бекем ден соолук каалаймын. Узун өмүр, узакка жашагыла, ден соолугуңар бекем болсун. Табигат менен бирге бололу. Ушул мен убакыт бөлүп силерге пайда болсун деп чыгарып аткан посттор, ушундай атайын видео кайрылуу менен кайрылып аткан кайрылууларым силерге пайда алып келсин. Аман болгула, тынч болгула. Ушул бүгүнкү мен көрсөткөн